Мінекей достар, кадимкидей түн 1:30 жатышат, айла жок. Вагонун орду алынып, көчөдө айласыз жатышат Ош шаарында. Аналарым эки саклап, эки дүйнө ошо бактылуулугун берсин, эки дүйнө ажыр соопторун берсин, ошол дуа кылып. Эми сиздин аркаңыздан жаман сүйлөгөндөр сиздин күнөөңүздү алып кетип атат да. Сообу сизге тийип атат. Балким ушул үй бүлөгө бир жакшы нерсе болуп калабы деген үмүт менен бүгүн мэрияга бардык. Албетте мэриянын азыр толук жыйынтыгын сиздер менен бөлүшөлү. Ушул жерде 20 жылдан бери ушул домго эмнерге жармашкан вагон бар эле. 20 жылдан бери ушул вагондо жашап келген ушул Кыздаркан деген эжебиздин жашоо тагдырын Ол жерде вагон бар эле. Биз кече эфирден да көргөздүк. Ушул жерден эшиктен кирип, эми убактылуу ушундай сыноолдуп атат туугандар. Эми достор, бир негизгиси биз бүгүн мэриянын жообуна токтололу. Биз мэрияга бардык. Мына эжеке өзүңүз кошо бардыңыз, Бардын жообу так эле кесе мындай болду. Ооба, мына ол жерде снос кылып кеткен. Кээ бири кабары жок экен, кээ бири кабары бар экен. Мэриянын балансында эч кандай үй жок экен, общежитие жок экен. Мындай болгон бир туугандарды жайгаштыра турган жер жок экен, мындай айтканда. Кесе эле айтты. Анда эмесе эң жок дегенде дедим, жана ипотечный үйлөр салынып атат. ГИК жолусу мэрия тарабынан үйлөр салынып аткан, ошолорго кезекке коюңуз. Жана мен ушул Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигеновго, Ош облусунун губернатору Элчибек Жээнтаевге мен дагы деле кайрылып кете элем. Себеби азыр Ош шаарында Ош шаарынын тургуну мынтип көчөдө жашап атат, бир дарактын түбүндө. Могул канчанчы дом? 4-чү дом. Улицанын аты эмне деп айтылат? Улица Жолдошбек Райымбеков көчөсү 4-чү үй. Жолдошбек Райымбеков көчөсү 4-чү домдун астында мына ушундай жерде жашап атат. Боптур, эми бул баардыгыбыз эле көз жумуп коюп, нерден өтүп, нары бери кеткен элге деле таң калып атам. Бир баш багып, эмне болуп атат бул жерде? Тамагыңыз таттуу болсун. Могу атайлап тартып аткан жерибиз жок да туугандар. Мен басып келсем, эжебиз тамакка отуруптур да. Кечке келелден кечке мэрияда жүрдүк, кезек күттүк, а жерде 5-6 саат нары бери кирип, ар эшикке кирип сүйлөштүк дегендей. Урматтуу, мен сностун жетекчиси жанагы Орунтаев мырза баардыгын жетектейт да, көзөмөлдөйт. Мына ошо Орунтаевдин баягы мүнөзүнө жараша иш болду да окшойт го дейм. Мисалы, муну келип эле элестетиңиздер. Бир күн мурда кечке мал предупреждение кагазды берип туруп, эртеси эмне кылсаң ошол деп апаны жерге таштап коюп эле вагонду көтөрүп кетип калыпсыздар. Бул эмне деген болгон окуя? Мындай элестетсеңиздер, эмне деген бул мамиле? Жаран, чет жактын жараны эмес, Кыргызстандын жараны. Мына ушинтип, мына какшатып атып, мына вагондун ордуна таштап атып кеттиңиздер. Мындай аярлуу мамиле кылыш керек. Акыры бири-бирибизге бул кыска өмүрдө, жашоодо түртүп тартып эле наркы берки кылып эле бул эжегибиз бир чет жактан келген, бир мамлекеттин жерин урдап алып басып алган адам эмес. Убактылуу 1 ай мурда предупреждение берсеңиздер, 1 ай мурда квартирасын издеп табып жайгашат эле, анан вагонду кайда алып барсаңыздар ошо алып барат элеңиздер. Эмне ушул жерде ала калып эле ушул жерге эмне жашылдандыруу зона же бирдеке салыш керек болуп атабы? Эмне болуп атат? Жүзү караңыздарчы, Ош шаарында ушинтип көчөдө калган кантип апа калсын. Өлкө башчыларыбыз, балким Камчы Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичке ушул апанын үнү жетип, сонун үйлүү кылып койсо экен деп Кудайдан тилейличи баардыгыбыз, иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы Ош шаарынын тургундары, кадырман кыргызстандыктар, арыбаңыздар. Бүгүн буйруса 15 болуп калды. 15 октябрь 2024 жыл. Биз кече күнү кечки маал ушул убактарда сиздерди мына ушул менин артымда турган жерде азыркы учурда бир үй бүлө жан кечирип атканын сиздер менен бөлүштүк элек. Андан кийин түнкү саат 3:30 дагы келип, чындап эле жашап атабы? Же чындап эле ушул жерде калдыбы? Кечкисин кандай болуп атат? Чындыгына барганда жүрөк чыдабай,
кайра келип 3:30 келсем ушул жерде төшөк орунуп небереси менен жаткан көрүп түз эфир менен бөлүшүп кеттим элем. Эми урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаардын тургундары, бүгүн биз кече айтканбыз, эртең буюрса биз мэрияга киребиз. Мэриянын жообун бир жакшы үмүт менен күтөлү. Балким ушул үй бүлөгө бир жакшы нерсе болуп калабы деген үмүт менен бүгүн мэрияга бардык. Албетте мэриянын азыр толук жыйынтыгын сиздер менен бөлүшөлү. Аркамда турган так ушул мен эски аталышын айтып атыптырмын. Зайнабидинова көчөсү. Азыркы учурда айтылышын мен тетиги дубалдан түз эфирден кечки амал көргөзүп аткам. Ылдыйда ун базар деп коет. Базар бар, баягы суу селде алып кеткен базар бар эмес беле? Ал эми жогорудо ошол Зайнап центральный мечит деп коет го. Мына ошол мечиттин эле ылдыйында келатканда Неман аптекадан бурулганда мына ушул 4-чү дом деп коелу. Мен азыр эжедин өзүнөн да так маалымат сурайын. Ушул жерде, ушул домдо 20 жылдан бери ушул домго эмнерге жармашкан вагон бар эле. 20 жылдан бери ушул вагондо жашап келген ушул Кыздаркан деген эжебиздин жашоо тагдырын биз жалган айтпасам бир 8-10 жылдан бери сиздер менен бөлүшүп келатабыз. Албетте бул үй бүлөнүн бир оор тагдырын бир маскаралоо иретте эмес, албетте ушул бир жакшылыгына себепкер болуп калайлы, үйлүү болушуна себепкер болуп калайлы, кандайдыр бир участка үйлүү болуп калышына себепкер болуп калайлы деп 10 жылдан бери бөлүшүп келдик. Кудайга шүгүр 10 жылдан бери көргөн инсан эч бири кайдыгер караган жок. Бардыгы ар бир көргөн инсан мына ушул мен келген жол аркылуу келип, мына ушул жер бар эле. Мына ушул жерден мындай басып, могул жерде вагон бар эле. Биз кече эфирден да көргөздүк. Ушул жерден эшиктен кирип, анан вагонго кирип, ар бир ушул жер кабардар инсан келип, баягы кичинекей бир ихсанын берип кетчү. Мына азыр ушул вагондун орду бош калып, вагонду алып кетип, снос кылып, ал эми азыр вагондун ордунда ушинтип баягы ока ташын тегеректеп алып жашап атканын көрүп атабыз. Эми достор, мекендештер, кечээки видеого аябай бир сын пикир жазып атасыздар да. Мен мындай айтканда таң калып атам, эмнеге антип сын пикир жазып атасыздар. Эми бир жагы чындыр, бир жагы калыптыр. Негизгисинен эми бири-бирибизден күмөндү, бири-бирибизден бир кемчиликти издей берсек, таза инсан жок. Баарыбызда кемчилик бар. Эжебиз эми болгон нерсесин болгондой эле айтып берди. Анан мен азыр баардыгын айтып кетейин. Дагы бир эң негизгиси ушул биз Жалал Абадка салган Ак ниет аманат муктаждар комплекси бар эмеспи? Ошол жерге алып барып жайгаштырбайсыңарбы деген сөзүңүздөрдү айттыңыздар. Мен айттым го, ошол комплекс бүтөөр замат эжеге сунуштагам. Бир жайлуу үйдү ушул эжеге бергенбиз, барып жашаңыз деп. Бирок бала чакасынын окуусу бул жакта болгондуктан, бул жака көнүп калгандыктан биз бара албайбыз деп эже өзү мындай айтканда отказ кылган. Азыр деле мен кече ушул вагонду алып кетти дегенден дароо сунуштадым. Эжеке бир место эптеп ушул жерден бир таап берейин, келип жашаңыз дедим. Мен буну айтпай аткан жерим жок. Эми макул болбогон инсанды мажбурлап тартып барыш чындыгында кыйын. Анан эми макул болбогонуна себеп ушул балдасы, небереси ушул жерде окуп жашап аткандыктан ушул жерге көнгөн. Айла жок, ушул Ошто жашап атат. Достор, мекендештер. Саламатсызбы эже, мен эмне жерден өтүп кетсем болобу? Так. Урматтуу достор, эми азыр басып кеткен небереси. Небересин канча жашта эле небереңиз? 11 жашта. Айна столуңду бер. Эме кылып коеюн, а? Так, сүйлөй бериңиз. Столуңду берип тур акаңа, анан сен отура бересиң. Берчү кам Столуңду гана. берип тур кызым. Столуңду берчи. Сен басып тур. Буту колуң чачып тур кызым. Канчада окуйт небереңиз? 7-класста. 7-де окуйбу? Бул жерде төрөлүптүр да мындай айтканда, Ушул жерде төрөлдү, өзүбүздүн ошол бардык балдарым ошол эле эмеде төрөтканада төрөгөм. Неберем дагы ошол жерде төрөдү. Өзүм төрөтканада өзүм алып баргам кызымды, өзүм. Бул ушу небереңизге кээ бир инсандар токтолуп атат да, негизи небересин ушул жерге таштап коюп ушундай деп айтат туугандар. Бул азыркы кыздын, экинчи кызыңыздын кызы да, экинчи кызым. бул кыздын апасы, эженин кызы мындай айтканда канча жыл мурда? 2016 2016 жылы өтүп кеткен туугандар. Биз ошону кече айтпай калыптырбыз. Эми эженин өтүп кеткен кызынын аркасынан деле билип билбей сүйлөп атасыздар. Ар бир маселенин аркасында көйгөй бар, маселе бар. Жөндөн жөн эле бир көйгөй жарала бербейт туугандар. Анан баласы жөнүндө жазып атасыздар. Эми баласы деле ошол аркы берке колунан келген ишин жасап, эми апасын ошол жээн болуп калат, жээнин
үй бүлөсүн колунан келишинче багып аткандыр балким. Эми үйгө жеткине албайдыр. Азыр бир 20 жаштагы бала эмес, бир кадимкидей эле бир семья, кадимкидей эле бир үй бүлө. Мисалы бир 30, 35, 40 жаштагы үй бүлө кандай күйөөсү менен аялы биригип Россиялап 10 жылдап иштеп үйлүү боло албай аткандар канча, туурабы? Аны баары билесиздер. Анан бул 20 жаштагы бала эми аракет кылып аткандыр. Балким биз көрбөй аткандырбыз. Анан билбей эле баягындай комментарий берип атабыз. Ушул үйлүү кылсам да аракет кылып аткандыр. Кудай кааласа, ал аракети дагы жолдо калбайдыр. Эми убактылуу ушундай сыноолдо атат туугандар. Эми достор, бир негизгиси биз бүгүн мэриянын жообуна токтололу. Биз мэрияга бардык. Мына эжеке өзүңүз кошо бардыңыз, мэрияга кирип, ошол тиешелүү эжеге тиешелүү жумуштарын чечип бере турган жумушчулар менен биз жолуктук. Албетте алардын жообу так эле кесе мындай болду. Ооба, могул жерде снос кылып кеткен. Кээ бири кабары жок экен, кээ бири кабары бар экен. Анан ошо бир күн мурда туура кагаз түрүндө предупреждение берген экен. Бирок 3-4 жылдан бери келип, эже бул жер мыйзамсыз турат эле, ушундай деп айтып кетчү экен. Дегенде эже айтчу экен, мен бара турган жерим жок, кайерге барып жашайм, балдарым жаш, колунан иш келбейт, өзүм оорукчамын деп айтып турчу экен. Мына ошонун аркасында ушул жерде туруп, анан күтүүсүздөн эле мындай ойгонгондо түш сыяктуу болуп калган да. Ойгонгондо эле ушул эртеси ушундай вагонду снос кылып кеткен аргасыз. Эми бул деле туура мамлекеттин балким жумушудур. Мамлекет балким аяк бияктарды тазалап, балким ушундай кылып аткандыр. Бирок мен айттым, катуу дагы айттым ошол мэриядагы жумушчуларга, мейли снос кылдыңар, болуптур. Бирок мынантип көчөдө калтырып коюп, азыр кантип чыдап отурасыңар? Мына азыр көчөдө ушул жерде жатып атат. Мен түнкү саат 3:30 барсам муктап атыптыр. Эми эмне кылабыз деген суроону кайра койдум. Эмне кылабыз, кана? Мейли, болуптур, алып кеттиңер. Дальше кандай кылабыз десек, мэриянын балансында эч кандай үй жок экен, общежитие жок экен. Мындай болгон бир туугандарды жайгаштыра турган жер жок экен, мындай айтканда. Кесе эле айтты. Анда эмесе эң жок дегенде дедим, жана ипотечный үйлөр салынып атат, ГИК же болбосо мэрия тарабынан үйлөр салынып аткан, ошолорго кезекке коюңуз дейин десек, кечээ мен бир сөздү айтпай калып турмун. Эмне документиңер жок деп аттык. Ошол документте бизде эжебизде азыр туруктуу жумушу жок. Туруктуу жумуш дегенде ошол мамлекетте иштеп айлык алып турган, ошондой айлыгын көргөзүш керек экен документте. Ошол нерсе жоктугунан эжебиз ал жерге илешпей атыптыр. Анан ушул маселе болуп турат туугандар. Мамлекеттик гос ипотекага дагы, шаардык мэриянын салынып аткан үйүнө дагы мына ушул нерсеге илешпей атат экен. Бул экинчи маселе. Анан үчүнчү маселе, анда кандай кылабыз эми? Болуптур, ал жактан жок, бул жерден жок, эми эмне кылабыз деген суроону коюп эме кылып келдик. Бул жок дегенде материальный жардам чечип бериңиздер деген арыз жазып келдик. Кыш ичи, жазга чейин бир квартирада жашап, ошо квартплатасын чечип берип калса, материальный жардам болуп калса деген кайрылуу таштадык. Ошого мен кечээки биздин 10 миңден ашуун адам көргөн биздин видеобуздан достор, мекендештер, жана мен ушул Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигеновго, Ош облусунун губернатору Элчибек Жээнтаевге мен дагы деле кайрылып кетер элем. Себеби азыр Ош шаарында, Ош шаарынын тургуну мынтип көчөдө жашап атат, бир дарактын түбүндө. Могул канчанчы дом? 4-чү дом. Улицанын аты эмне деп айтылат? Улица Жолдошбек Райымбеков көчөсү 4-чү үй. Жолдошбек Райымбеков көчөсү 4-чү домдун астында мына ушундай жерде жашап атат. Болуптур, эми бул эми баардыгыбыз эле көз жумуп коюп, мынерден өтүп, нары бери кеткен элге деле таң калып атам. Бир баш багып, эмне болуп атат бул жерде? Кантип атат деп, балким кээ бири сурап атат, балким кээ бири сурабай аткандыр. Эми эмне кылышыбыз керек азыр? Эми мисалы мына эжебиз бара турган жери жок. Кандай кылсак болот? Мына ушуну мен ушул Ош шаарынын мэри урматтуу Бактыбек Жетигеновго жана Ош облусунун губернатору Элчибек Жээнтаевге дагы бир ирет кайрылам. Мына азыркы учурда ушул жашап аткан вагонду снос кылып кеткенсиздер, вагондун ордунда көчөдө жашап атат. Эми карап отурбастан аракет кылалы туугандар. Жана Ош областынын жетекчиси жана Ош шаарынын жетекчиси мэри биргеликте ушул бир тууганыбызды эми жок дегенде убактылуу болсо да үйгө киргизип койгонго бизде күч жетпейби азыр? Бүгүн сиздин колуңуздагы бир топ жумушчуларыңызга бардык.
эч кандай бир баягындай шарт мүмкүнчүлүк жок дегенден айла жок, кайттык, келдик. Кандай кылабыз эми ушул маселени? Мына эжебиз кайрылып келди. Туура эми бул мамлекеттик деңгээлде чечилчү маселе, ушул жака бир кайтыгер карабастан жардам берип кетүүңүздү биз суранабыз. Албетте мындай болгон апаларды билбейм эми кандай кемчилик болгондо кезде деле мынтип кантип биз сыртта кайдыгерлик менен таштап кетебиз. Ушул урматтуу жалпы көрөрмандар, берешен жоомарттар, мен дагы бир сиздерге айтып кетерим. Мына азыркы учурда суукта мен деле үшүп турган жайым. Ушул жерде ушундай жерде жашап атат. Айла жок, аргасыз. Эжеке, эми бүгүн мэрияны жообун уктуңуз, Ооба. Сөзүн уктуңуз, эл деле көрдү, көрүп атат. Эми эже Алла таала өзү жардам берсин. Бирок мындай да, баардык нерсе Алланын колунда эжеке. Алла таала чечем десе, баардыгыбыз каршы болсок да Алла таала чечип коет, кадырсат. Эгерде Алла берем дебесе, баардыгыбыз аракет кылсак дагы бере албайт. Ошон үчүн бир Алла таала берүүчү зат болсун, Алла таала чечүүчү болсун, Алла таала өзү чечет. Алладан гана сураналы. Кандайдыр бир жакшы инсандарды себепкер кылып, бир ушул вагондон бир жаңыраган бир заманбап үйгө алып чыгып насип кылсын иншалла. Жок дегенде бир убактылуу болсо деле бир жашап тура тургандай мүмкүнчүлүктөр жаралсын Кудай кааласа эжеке. Эми кыйынчылыгыңызды элдин баары эле көрүп атат. Бирок эми айла жок, эмне дешимди деле билбей турам. Азыр кечки саат 19:10 болуп атат. 15-октябрь 8 болуп атыптыр. Кандай кылабыз эми эже? Эмне планыңыз, эмне болуп атат эми оюңуз? Мен кандай кылабыз деген суроонун өзү кыйын болуп турат. Бирок сизге байланышып атышабы? Мисалы мындай кылалы, мынтейли, же болбосо менде бир мүмкүнчүлүктөр бар, же жардам берейин деген бир туугандар байланышып атышабы? Же болбосо ушул аймактык жетекчи дагы жобу кандай болду мэриядан сырткары? Эмне планыңыз болуп атат, айтыңызчы. Аллах разы болсун биринчиден сизге. Ошол азыр ошо сиз аркылуу мен чыккандан кийин эмеден Россияда жүргөн мигрант бир туугандарыбыздан ошо келип атат мага. Кара Судан келип атат? Жардамбы? Жок, жардам деген билбейм, эми берсе билбейм, бирок мен үй жайым бар, бош, барып жашаңыз дегендер болуп атат. Жалабаттыктар жазып атат. Анан Оштон бир келин чалды, сизди мен ютубтан көрүп калдым эже. Мурунда көргөн болчумун. Балаңыз эми чоңойо турганда балаңыз кичинекей эле, кыздарыңыз да жаш болчу, мен билетемде ошол кыз жазыптыр. Анан ошо Юго Востоктогу кыз небереңизди алып биз жакка келе бериңиз деп ошол чакырып атат үйгө. Бир жерге жайгашканча келип жашаңыз деп атат. Юго Востоктогу? Юго Востокто экен. Таксиге отурсаңыз мен адрести айтам деп ошол кыз азыр 2 жолу чалды. Аллах разы болсун. Анан бизден начальниктен, аймактын начальнигинен азырынча эч кандай реакция жок. Анан эмеден квартальныйыбыз чалды. Мечиттин аркасында ошо сортировочный бир эме бар экен, ошол жерге курулган дейт. Ичинде эми ажаткана менен суусу бар. Эмне болсо дагы вагон онон эсе автограф кыйналбай ошол жерде туруп турсаңыз, жазга чыксаңыз дагы биз дагы аракет кылып жардам беребиз деп ошентип атат. Кандай жерденби же үйдөнбү же ипотека жакка жардам береби азырынча билбейм. Негизи ошо Гүлшайыр деген эжеке биздин квартальный ошол эжеке ошо айтты. Ошо анан мен тааныбаган инсандар тыйын салып атат. Ошо эмеден Мбанкка түшүп атат да. Анан Сбербанк сурагандар азыр адик картыңызды жибериңиз деп да жазышыптыр. Кыскасы эми жардам маселе болуп атат, бирок үй маселесинде кандай болуп атат эми? Үй маселеси азырынча жок. Анан Эми азыр үй маселесин Аллага шүгүр, азыр айтып атпайсызбы, келип жашай берип атат. Жана мен жаныңызда өзүм күбө болдум. Кара Судан бирөө келип, үйүм берип турайын, келип жашаңыз ал жактан айтып атат. Эми ушундайларга сиздин жообуңуз кандай, эми оюңуз? Ошол мен үйүмө келип жашап туруңуз дегендердин баардыгы Аллах разы болсун. Мен терең ыраазычылык айтып бардым, ошо намаздарымда, дуаларымда дуа кылып турам ошол жакшы инсандарга. Мен неберем окууга араң киргизгенмин да, Жалал Абад аяка деле киргизип окутсак болбойбу? Мисалы Жалал Абадта комплекске жашабай ал жака барбаганыңыздын себеби кандай? Мисалы мени деле кээ бир адамды жек көрүп калышы мүмкүн да, ошого ал жака кандай барып жашасаңыз Жалал Абадка? Кандай десем экен, негизи мен ошо адамдардан эле ошо акча сурайын деп эле мен чыгып аткан жокмун. Адамдар туура эмес. Көп адамдар негатив жазып атат, ошо адамдардан жеп үйрөнүп калыптыр деп. Мага жеп үйрөнгөндө күнүгө эле алып келип берип же күнүгө эле мынча миң сомдон бери берген жери жок. Ким күчү жетсе ошондо чыкканымдагы жакшы инсандар
баягындай жакшы күндөрдө, орузолордо, эмелерде, курбан айттарда алып берип Дагы кол деле берип үзгөн келет, жок. Тыйын берген тыйын берип кетет, эми колунан келген алар деле ошо баарын берет да, биз сыяктуу эле инсандар. Анан башка жардам деле жок. Анан мен ошо өзүм тынбай иштейм. Мен больницага жатканымда ошо бир жакканым эле ошо 30 миңден ашып кетип атат. Жатпай коеюн десем операция болгонмун. Совсем Ошо тура азыр албай муну калам. айтсаңыз, эже Жалал Абадка барып жашаганга кандай эмеңиз? Жалал Абадка барып жашаганга мен Кесел кетсем, айтыңыз. кесе айтканда балам дагы көчөдө калат да, ошол жагы бар. Азыр кандай көчөдө калат дегениңизде кандай мисалы? Азыр мисалы мен барганы менен балама азыр паспорт алып албай атпайбызбы? Балама паспорт алып Жок, берип биякта калганыңызда могул жерде болуп атпайбы? Бул жерде болуп кантип жашоо болот азыр? Көчөдө сиз бу жерде көчөдө сиз и так көчөдө калдыңыз. Балаңыз менен деле калдыңыз. Балаңыз менен деле кетсеңизчи, мейли балаңыз биякта достору менен жашайт дедиңиз. Ал биякта окусун, ишин уланта берсечи. эгер балам менен сүйлөшүп көрөйүн, Жалал Абадта кандай десем, кийин мен үйрөнгөн жеримде мен дагычы Түшүнүктүү. ошого. Урматтуу туугандар, мен бир нерсени айтып кетейин. Мына азыр могул жерде жакыныраак алып келсеңиз, кадимкидей Балам ушул жерде төрөлүп чоңойду. ушул жерде мына тамакка отурдуңуз беле? Азыр менен Тамагыңыз таттуу болсун. рахмат. Могу атайлап тартып аткан жерибиз жок да туугандар. Мен басып келсем, эжебиз тамакка отуруптур да. Кечке келелден кечке бу жерде жүрдүк, кезек күттүк. А жерде 5-6 саат нары бери кирип, ар эшикке кирип сүйлөштүк дегендей. Анан эже бул жака басты, мен болсо дагы бир ишим бар эле бүтүрүп келсем, эже тамактанып отуруптур эментипчи мына. Анан мына пленкалар мына жабылып турат. Бул пленкалар мына кадимкидей мындай кылсаңыз, кечке маал мен келгенде жаткан жери мына ушул жер болчу мына. Көрдүңүздөрбү? Мына төшөктөр турат. И мышыгы да турат го. Мына балдары менен мышыгы ушул кече толук көргөзө албадык. Ушул жерде тууп мына эжеге боору урган жаныбар мышык дагы ушул эженин жанынан кете албай отурат. Эми бүгүн кандай кылабыз? Бүгүн бул жерде каласызбы? Балам келсе, эгер балам келип калса, мен барам чакырган жерге неберемди. Өзүм барбасам да неберемди жөнөтөм да. Неберем бар ошол жакта. Эс алып анан эртең иншалла мектепке бара берет да. Неме дагы туугандар, эженин кыздарына кече видеого комментарий жазып атпайсыздарбы? Эми турмушта ал өзүнүн турмушу менен кетти, турмушка узатты. Кудайга шүгүр, мына ушул вагондон болсо дагы намыстанбастан турмушка кетти. Анан жумуштап, эжени үйлүү кылып коюп чыкса болот эле деген оюңуздарды айтпастар. Эми бир тарабы туурадыр, бир тарабы эми ар кимдин турмушу туугандар. Бирок эже жалгыз болсо дагы ушул эки кызын турмушка узатты. Бир кызы ушул себептерден улам бул жашоо менен кош айтышып, мына азыр эже баягы жан дүйнөсү жараланып турса, кайрадан ар нерсени жазып атасыздар да туугандар. Келиңиздер, мындай жакшы сөз жаза албайбызбы анда? Унчукпай эле коелу деп мен сиздерден сураныр элем. Канча да биздин апабыздай. 50ден ашып калган апабыз. Эми сиздер ар нерсени жазып атасыздар, эмнени жазып атасыздар? Бейшени таманын астына дейт. Эми иштебейби, минтпейби деп атат. Ошол иштеп, аракетин кылып отуруп, мына 10 жаштагы жаш баланы бойго жеткирип, коомго кошуп койду. Өзү менен өзү оокатын кылып жүрөт, мындай айтканда. Аракетин кылып эжеге жардам берип атат. Небересин багып атат. Эки кызын узатты, жолдошу жок эле. Анан ар бир нерсени жазып атабыз. Эми айтып атпаймынбы, бир семьяда эле иштеп отуруп, үйлүү болуш кыйын заман азыр. Анан эми ушул тапкан нарак бирактан, тапкан ушул вагондон жашап көрүү тирликтен ашпагандыр да балким. Бир-эки жолу операция болдум деп атат. Келиңиздер, ошон үчүн бир жакшы сөз жүрөктөн чыкпайбы? Суранычы мындай. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпайлы. Мен атайын тарткан жокмун. Кечеки айткан сөздөрүмө бүгүн жооп болсун деп атам. Бүгүн жыйынтык эмне болду? Бүгүн жыйынтык мына ушундай. Мэрияга кирдик. Тиешелүү жумушчулар менен жолуктук. Бир эмес 3-4 менен жолуктук. Социальный тармакты караган. Именно ушул дом маселелерин караган, курулуш тармагын карагандарга кирдик. Анан эң негизи жана биз ГИКтерге кирдик деп атпайбызбы? Ошол ГИК маселеси жана ушул шаардын өчүрүп тура бериңиз эжеке. Шаардын салып аткан үйлөрүнүн эмесине да киргенибизде туугандар, ал жерден да ушундай жооп болду. Эже бир жерде иштеш керек экен. Анан мен айттым. Туугандар, биз ушу фонд тарабынан бир каражатын жок дегенде азыр мисалы 50%-ын төксөң квартира берип атат го. 50%-ын эптеп таап келсек, мисалы 2 миллион сомдук домду таап келсек, 50% миллион сом болот экен. Калганын бере аласыңарбы? Калганын бөлүп эже баласы менен төлөйт эле десек, макул эле деди. Ал жерге дагы кирип биз эмелерин көрдүк, бирок ГИКте мисалы
2028-жылы ошто дом тапшырат экен. Бирок айына канча 15 миң сомдон тиет экен, 15 жылга бөлүп берет экен. 3 миллион сомдук квартиранын жарымын азыр берсең, 1,5 миллион жарымын 15 жылга бөлүп берет экен. Бул биринчи вариант. Экинчи варианты жанагы мэрия тарабынан салынган домдорду 3 жылга бөлүп берет экен. 2026 жылы бүтөт экен. Ага деле азыркы учурда 50% же 30% төксөң, мисалы 30% биз эсептедик, 41 квадраттын 900 миң төгөт экенсин, калган 2 миллион сомун 3 жылга бөлүп төлөгөндө 30 канча миңден тийди? 35 миңден, 36 миңден тийди, 55, 37 миң ушунчадан тиет экен. Аны төлөш керек экен. Эми ушундай достор, эмне кылабыз эми, кандай кылабыз? Мен дагы бир эми колумда баары бир туугандарыбыз менен кеңешейин. Көрөрмандар, сиздер да ой пикир, жакшы ой пикир жазыңыздар. Эми өкмөт тарабынан азыр жер чечилиш кыйын. Жер сурап атабыз, туура ала кандай жер чечип берип коюш оңойбу деп атасыздар, бирок мамлекетибиз ушундай бир мыйзамга кол койсо керек. Мамлекеттеги муниципалдык жер эч кимге мындай жеке менчикке берилбесин деген кол коюлса керек. Ошонун негизинде бере албай атса керек туугандар. Ошого бир частный участка болсо, балким бир короонун четинен деле ушул эжеге бөлүп берсе, ушул Ош шаарынын, именно шаардын ортосунан болсо деле, четинен болсо деле болсо, бир 2 эле сотик жер болсо, ушул эжеге бир жакшынакай кылып, бир сотигине 10 коон кылып үй салсак, жакка бөлүм жана башка очок, тиги буларын салып алып ушул жерде жашайт эле. Ушуга бир кандай кылып бир аракет кылалы туугандар. Ар бирибиз бир ой пикир калтыралы, ушул видеонун астына комментарий калтыралы, видеону максимально бөлүшүңүздөр. Мен бүгүн эми айла жок, эртең бүрсү күнү заграницага иш сапары менен чыгып аткам. Айла жок, мен бүгүн Жалал Абадка чыгышым керек, эртең да иштерим бар. Бирок бул жерге да Ошто дайындашууларга дайындайбыз Кудай кааласа. Эми бул жерден чындыгында алып чыгып кетиш керек. Айласыз сиздер менен бөлүшүп атам. Эмне кылабыз айла жок. Эжеке кандай кылабыз эми? Эмне план кыласыз эми? Кандай план кылып атасыз? Каяка барсам деп атасыз? Чындап эле эртең дагы мэрияга дагы бир жакшы вариант айтты. Эртең ага дагы кирип көрсөк, балким ушул жерде жанагы эменин айланасына мындай чакан үй эмес, эмне деди, каерден берип? Бир комната экен, сортировочный, жана мусордун эмесин карап, кагазын кагазга, башкасын башкага салып тур деп, ошо баягы мусор жүктөгөн эле, ошону карап туруш керек экен. Анан ошол Бир ошол жерди сунуштады да, башка мен деле таң калдым. Ушундай жерден чоң килтеген Ош шаарынан ушундай апаларга бир бөлмөлүү үй чыкпаса, анда билбей калдым. Кандай заман. ошо ОЗЭКке айтылып келген, эми алынат мыйзамсыз деди, бирок мен ошол мезгилде биздин начальник, аймак начальники кварталарларга барып айтып атканмын да, ушундай болуп атат. Эгер вагон алына турган болсо, мен ушу башка жерден квартира таап чыгышым керек экен, мага арзаныраак. Эгер мүмкүн болсо, ошо ипотекага илсеңиздер, ошо айма ай квартира төлөгөндөн көрө ошо ипотека төлөп чыгып кетсем жакшы болот эле деп, ошо начальник өзү кошулуп барды. Жанибек Жокоевич жана жаназага чейин барганыбызда ошол акча проблема болуп кайтканбыз. Анан менин туруктуу ишим жок болду. Туруктуу ишке киргенге мен Ипотеканы айтып атасыз, ошол Муну маселени азыр эмне деди эми, ошол Жаныбек Жокоевич дегениңиз могу аймактык начальникпи, жетекчиби? ооба, Ал эмне деп атат эми азыр? азыр данный время жок. Сиз байланыштыңызбы, алып кеттиңизби? Кечээ байланыштык, кечээ деди? келип кетти, чечилет, сизге квартира издеп атабыз деди. Ошол Урматтуу мен СНОСтун жетекчиси жанагы Орунтаев мырза эми баардыгын жетектейт да, көзөмөлдөйт. Мына ошо Орунтаевдин баягы мүнөзүнө жараша иш болду да окшойт го дейм. Мисалы, могу келип эле элестетиңиздер, бир күн мурда кечке мал предупреждение кагазды берип туруп, эртеси эмне кылсаң ошол деп апаны жерге таштап коюп эле вагонду көтөрүп кетип калыпсыздар. Бул эмне деген болгон окуя? Мындай элестетсеңиздер, эмне деген бул мамиле? Жаран, чет жактын жараны эмес, Кыргызстандын жараны. Мына ушинтип, мына какшатып атып, мына вагондун ордуна таштап атып кеттиңиздер мына. Эмне болот эми мейли? Балдар эмне дедиңиз бул жерге келип, эми биздин жумушубуз ушундай, бизге туура түшүнүңүз, капа болбоңуз дептир. Мындай аярлуу мамиле кылыш керек да, акыры бири-бирибизге бул кыска өмүрдө, жашоодо. Түртүп тартып эле наркы берки кылып эле, бул эжегибиз бир чет жактан келген, бир мамлекеттин жерин урдап алып басып алган адам эмес. Убактылуу бир ай мурда предупреждение берсеңиздер, бир ай мурда квартирасын издеп таап жайгашат эле, анан вагонду кайда алып барсаңыздар ошол апарат элеңиздер. Эмне ушул жерде ала калып эле, ушул жерге эмне жашылдандыруу зона же бирдеке салыш керек болуп атабы? Эмне болуп атат? Болуптур, мына көчөдө калтырдыңыздар, эми эмне болот эми? Ушул жагына деле көмөктөшүп карап койбойсуздарбы? Мен 2 күндөн бери жүрөм, бир келип бут басып койгон киши жок мисалы.
Мына бүгүн деле Ош шаарынан мэрияга бардык, жамандаш эмес эми. Эптеп эле ушундай узатып коюш да маселечи. Соротуп эле узатып коюш. Бирок маселени чожай чечишибиз керек да. Таң калып атам мен аябай эле. Жамандаш эмес. Айтпайын дедим эле, майла жок айтып атам да. Чын урматтуу туугандар, эгерде өлкө баштарыбызга ушул көйгөй жеткен болсо, уят бул нерсе. Мен кайра айттым, Ош шаарынын мэри уят болуп калат бул нерсени эл көрсө. Өтө уят болуп калат. Уят болот, уят бул элдин жүзү караңыздарчы, Ош шаарында ушинтип көчөдө калган кантип апа калсын. Өлкө баштарыбыз балким Камчы Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичке ушул апанын үнү жетип, сонун үйлүү кылып койсо экен деп Кудайдан тилейличи баардыгыбыз, иншалла. Айланада да канча эжени көрө албаган ушундай бир муктаждар бар экен, жана башкалар болот экен, билбейм эмне маселе болуп атат. Эми Аллах Таала бир чечүүчү. Аллах Таала кимдир бирөөнү себепкер кылып маселени чечсин. Эжеке, кыжалат болбоңуз, сарсан болбоңуз. Эми майла жок да, биз эми жакшы сөздү айтып, бир нерсе айтып кеткенден башка бир нерсеге жарабай атабыз да. Кана фонддо бюджет болгондо өзүбүз бир квартираны алып берип, жерге жайгаштырат элек. Же участка болгондо үй салып баштайт элек. Мен 6-7 жылдан бери айтып келатам го, сизге үй салып бергенге мен бүгүн даярмын. Жер жок болуп атат депчи. Жер жок болуп калды. Мен жерге көп аябай көп өзүңүз көрдүңүз мына бүгүн мен ошо барам, каттайбыз дейт, бар жок ошо документтештирип калганын сүйлөшөм дейт, бирок мэрлер алмашкан сайын ушинтип жок болуп кетем да. Мына бул эми акыркы чындык болду. Эми бул экинчи маселе же. Боптур, аларды жамандабай эле коелу. Эми эжеке Алладан суранганды унутпайлы, аракетибизди жасайлы, Кудайым өзү берсин. Мен балаңыз менен да сүйлөшөйүн, балким бир убактылуу бир жерге эртең мэрияга да биз жаздык да, жок дегенде материальный жардам берип 5 айлык квартплатаны чечип берсе деп, ушул бир 5 айлык болсо да квартирага жайгаштырып турсак, анан жазда дагы бир гап болор. Ооба, квартира издеп атам, өзүм да сүрүштүрүп атам, квартира болуп калса чыгып кетейин. Мүмкүн болсо ошо мына небереме мектепке жакыныраак болсо деп, балам эми чоңоюп калды, Урматтуу Ош шаарынын тургундары, могу канчалаган квартирасы бар бир туугандар бар. 5-10 квартираңыздарды квартплатасын алып, квартираны киргизип койгонуңуздар бар. Күнүмдүк квартира берип аткан, квартираны иштеткендер бар. Апаны киргизип коюп бир соон алыңыздарчы. Бул жашоодо бир керемет, рахат жашап, акыретте үзүрүн көрүңүздөрчү туугандар. Эми бир айда 20 миң айлыгын квартплатасын аласыздар, мисалы, ал менен эч бир нерсе деле чоң ополтодой бир өзгөрбөйт. Мына көчөдө калган апаны апарып жайгаштырыңыздар, кандай алса Кудо ошондой тапшырат. Мейли 1 жыл, мейли 5 ай, мейли 4 ай, мейли 1-2 жыл, канча болсо деле бир убактылуу болсо деле жайгаштырып туралы. Үйү барлар Ош шаарында. Кана биз ушул канча аракет кылдык да, Ошто комплекс болсо, жер чечип берсеңиздер, комплекс салсак, ушундай көчөдө калбайт эле. Көчөдө калган апалар бизге кайрылса, дароо ушул жерге апарып жылуу жумшак киргизип турат элек. Ошол нерсе чечилбеди да. Кудай кааласа бул нерсенин түбүнө жетебиз, чечебиз Кудай кааласа. Эжем кыжалат болбоңуз эми эже. Мен дагы ошол бүрсүгүн айтып атам го, сыртка чыгып кеттим. Ал жактан да бир жакшы инвесторлор болуп калса, ушул жогоруда айтып өткөн маселелер Кудай кааласа чечилет. Аракет кылайлы, сиз да аракет кылың, мен да аракет кылам. Бүгүн кеч менен дагы колуман келсе аракет кылам, анан кийин чыгып кетем. 1-2 адамдарга дайындап коюп чыгам, Кудай кааласа, квартираны тапкан аракет кылайлы Кудай кааласа эже. Ооба, сарсан болбоңуз, кыжалат боло бербеңиз. Ушундай эми достор. Мекендаштар, нерсени айтып кетейин дедим, бир жакшы вариант чыктı. Бир жерден ошо бир кайсы строй компания жер алыптыр да. Ошол жерде баягы үйлөрдү ээлери бошоп чыгып кеткенби, же бошотуп эле жөн эле жашабай турабы экен. жашабай турган жер бар экен. Ошол жерди биз ремонт кылып, кичине сиздин кемчилигиңизди толуктап жашап туруңуз деп атат. Деп атабы, машалла. Мына ушундай жер болсо эле киришип керек анда эмесе. Ошо балдар ошо бир аз ремонтубуз бар, баягы газ плита Кайсы компания экен? деп. Ошону сурабай калыптырмын. Урматтуу, бизде Ош шаарында канчалаган строительный компаниялар бар. Мен угуп келатам, ар бир салынган домдон бир үйдү муктаждарга берип келесиздер. Мисалы, Кут строй бар, Нурзаман бар, могул жерде көптөгөн Ихсан жана башкалар бар. Именно берип жүргөндөр мен өз көзүмөн көргөнүм ушу Нурзаман, Кут строй жана башкалар бар. Мына ошол компаниялар деле, урматтуу туугандар, бир эле бөлмө, мейли 35 квадрат болсо деле келиңиздер бир жардам катары. Бир ротоло бербесеңиздер деле бир 10-15 жылга берип турсаңыздарчы, баласы бир 5-6 жылдан өзү эле иштеп бутка туруп квартираны алып алат Кудай кааласа. Бир 5-10 жылга берип туруңуздарчы, жок дегенде. 5-10 жылдан кийин кайра эжеден алып туруп сата бересиздер мисалы. Мен ушуну сунуштайм, айласыз, аргасыз. Эжеке тура элеби? Туура. Ушундай достор. Тынч болуңуздар.
бир туугандары бар, 5 бир тууганы бар деп бирөө жазып атат да, бир эгерде ошо менин бир туугандарым болгондо мени мынтип таштабайт деди. Сиз түбү кайсыл жактансыз өзү? Тагы ошо Жапалактан эле болот. Каерден? Жапалактан. Жапалактан Эми болосузбу? атабыз жаш кезинде ошо Кылка жакка барып ошол жакта чоңоюп калдык. Анан ошо мага жардам берейин, чек алып берип, чек алсак сизге үй салып берем деген иним Питерге барып, ошол жактан кийин жок, башта Питерге барды. Питерден ал жерден 2-3 жерде иштесе айлыгын бербей калып, анан Ростов Доного келген. Ошол жерде иштеп атып, бир жума иштегенде жүрөгү кармап калып өтүп кетти. Каза болуп Бир калды. тууганыңызбы? Бир тууган иним бар. Алар эми өздөрү менен өздөрү, мисалы башкасы. Башкасы өздөрү менен өздөрү кандай кичинекей инемдин дагы ушундай үй жайы жок, ал да Казакстанда иштеп жүрүп үй жай кылам деп. Эми бардыгынын өзгөчө жараша тийлиги бар. Ачылса мага бир көйнөк алып берет, бир продуктамды алып келип берет. Сиздин ушул акыбалда жашаганыңызды билишеби бирок? Тууган урук. Билет, бирок вагонду алып таштайт деп алар ойлогон эмес да, жашап турса. Бирок айтышат, эгерде сен жер Сиз алып эже үй салып бир жүрсөң, акыркы суроом болсун. 20 жылдан бери ушул вагондо жашадым деп атасыз да, ооба, Эки кызыңызды ушул вагондо узаткансызбы? вагондо жатканмын. Балаңыз ушул жерде жашап атканыңызда төрөлгөн айтканда. 20 жашка чыкты да балаңыз. Ооба. Төрөлгөндө келгенсизби же? Жок, буга чейин 32 квартирада жашадым ушул Бу жерде. жерде Мында квартирант Рахматулык болуппу? Сүйүн деген ака, ошол 32 квартирасынын бир комнатасында жашадым. Мына жерде 3-этажда. Анан ошо боюнда болуп төрөй турган болгондо, ал убакта эми баягындай отопление жок, свет өчө берчү постоянно. Анан ошо печке жагып жашаганга болот экен деп биз вагонго суранып киргенбиз. Ошондон улам вагондо калып кеткенсиз. Ошол бойдон вагонда калдым. Себеби буга чейин мен ар жерге көчүп, квартплата төлөй берип, бир жыл жашасаң көч дейт, 6 ай жашасаң көч дейт, ал келип атат, бул келип атат деп өздөргө акча керек болсо, 2 айга керек болсо койгон инсандар болгон да. 2 айлык акча үчүн 2 айга койгон инсандарды да көрдүк. Анан ошол менен кийин мен да коем ар жерге көчкөндөн көрө, карасам балдарым ар жерде, ар кайсы мектепте, нормальный классташтары жок, нормальный достору жок. Төлөгөнгө кээде күч жетпей калат квартплата төлөгөн. Себеби балдарым майда болчу да. Түшүнүктүү. Урматтуу туугандар, Ош шаарындагы вагондо жашаган эже десеңиздер эле, YouTube'дан карасаңыздар, Ош Прим, ЛТР, бир нече телеканалдар ушул вагондо жашоосун тартып кеткен. Биз деле ушул 8-10 жылдан бери ушул коомчулук менен бөлүшүп аракетибизди жасап келатабыз. Эми албетте Алла Таала чечүүчү да, эми Алла Таала насип кылбаган экен ушул жашоо, ушул тагдыр болуп турат туугандар. Баардыгы Алладан. Сын пикирди азайтайлы, жакшы дуа кылалы иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эже сиз дагы бир жакшы дуа кылып туруңуз. Кудай кааласа бир жакшы жагына чечилип кетсин. Ушул сыноонун аркасында ийгилик, жакшылыктар болсун Кудай кааласа же. Мен деле жүрөгүмдө айтып атпайбын, түндө уйкум качып, түн жарымда, 3:30 келдим. Келсем ушул жерде жатыпсыздар эже. Көрүп алып, түн уйкум качып, бир жүрөгүм зыркылдап, чындыгында аябай кыжалат да кеттим да. Ушул суукта көчөдө жатат туугандар. Көрүп кеттик, мына түз эфирден деле көрдүңүздөр. Ошон үчүн туугандар, бул нерсеге кайдыгер карабайлы, айрыкча Ош шаарынын тургундары. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ушул видеону максимально таратыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Эженин бир жакшылыгына кимдир бир жакшы инсан чыгып, себепкер болуп калсын иншалла. Салам алейкум. Алла разы болсун сиздерден.